самом деле, вот мне интересна позиция мужчин. Семейное насилие, слушайте, страшные факты, потрясает всех, да? Такое обсуждение в обществе. Но сколько мы же не можем от убийства страшного девушки до другого убийства просто взбудоражить систему, а потом не предпринимать реальных действий и шагов, чтобы бороться с семейным насилием. Что вы думаете на этот счет? Как вы относитесь к вопросу, например, да, введения самой жесткой меры наказания, да, смертной казни за семейное насилие? Это вообще решит проблему или нет? И что нужно делать, чтобы семейного насилия было меньше? Это и в отношении женщин, детей, пожилых людей. Потому что сегодня это тоже большая проблема. Вот что думают мужчины? Урматтуу шайлоочуларым, урматтуу кыргызстандыктар, мына биз ушул суроолор боюнча жазып чыкканбыз. Бул суроолордун негизи баягы отчаянный деп коет, самый плохой, опасный человек отчаянный. Ошондуктан биз айтып атабыз, иман жагын көтөрүшүбүз керек депчи. Президентибиз Садыр Жапаров иман сабактарын мектепке киргизебиз деп жүрүп, анан кийин азыр диндердин тарыхы деген сабак кирди. Ошондо азыр деген ага татыктуу кадрлар жок. Бирок жакында эле Токмокто Ислам академиясы ачылды, теология факультеттери окулуп атат, где-то бир 1000ден ашык киши окуп атат да. Ошондой эле тиги Бишкектин вуздарында теологиялык факультеттер ачылган. Ошол жерде бүткөндөрдү ошол мектептерге келип сабак беришинин шарттарын түзүп беришибиз керек. Анан ошол диндердин тарыхтарын билсе, жаратканга болгон бу дүйнө ахиреттин мындай бир бар экенин, кийинки дүйнө боюнча үмүттөр пайда болсо, ал жанагындай бир отчаянный болуп, беспредельный иштерге барбайт да. Мынакей биз кече Советтер Союзунан бөлүнгөндөн кийин бардыгы эле өзүнүн баягы эмесин жоготуп койгон, келечегин. Көпчүлүгү ошо аракка берилип кетип, анан да таптакыр жок болот деп, мына Россия ачык эле айтып калган, 3-4 жылдан кийин Кыргызстан таптакыр чачылып жок болот депчи. Бирок жараткандын бир жардамы менен ушул имандын мээнети келди да. Бүгүнкү күндө кыргыздар аны даават деп айтышат да. Ошол дааваттын мээнети акыркы 10-15 жылда болуп атып, бүгүнкү күндө таптакыр мындай адамдар өзгөрүлдү. Арактарын тышташып, үй бүлөсүнө жакшы мамиле, ата-энесине жакшы мамиле жасалып атат да. Эми ошол жакшы результат берип аткан нерсени биз сакташыбыз керек. Аны деген ошо түшүнгөн адамдар барыш керек. Мен ошон үчүн да болсо дагы ошо социалдык саясат комитетине барып атам. Эмне үчүн дегенде ошол дин маселесин, дин комиссия, муфтияттагы маселелерди астейди түрдө жогорку билимдүүлүк менен ордуна келтирели депчи. Өзүбүз ошол теологиялын докторанты катарында ушул маселелердин бардыгын ордуна коеюн деп атабыз да. Эгерде диндердин тарыхын ошо мектептен биле турган болсо, анда жана Хизбут Тахрир же баптист же башка бир агымдарга кирип кетпейт да, алданбайт. Ал өзүнүн фундаментин билет. Ошол эле учурда жанагындай беспределге барбайт да. Беспределге албайт, анткени бул дүйнөдө закондон аттап кетсем деле жараткандын закону бар. Ошодон кантип аттайм депчи.